Qurultay Qırgız tarixinde ilgerten beri gele жатқан коомдук көрүнүш. Мурда кыргыздар көпчүлүк вакытта Qurultay дебестен кеңеш деп айтчу. Кеңешип кеткен бармак оорубайт деген, ир отуруп түз кеңеш эле деген кыргыздын улуу сөздөрү мына ошо кеңеш дегенден чыккан. Чоң маселелерди болобу, кичине маселелерди болобу, кыргыздар илгертен ошо кеңешип, ортого салып, ойду анан бир жерден чыгарып, ошол бир жерден чыккан ойду анан аткарууга аракет кылышчу да. Эми бүгүнкү Qurultayдын Qurultay же болбосо кеңеш деп жөнүндө сөз кылбай эле, бүгүнкү Qurultayда каралган эң негизги маселелер бул республикабыздын кечеүнкүсү, бүгүнкүсү, эртеңкиси деген бир ой жүртүүгө аракет жасашты. Qurultayдын делегаттары негизинен туура сөздөр айтылды. Көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү, кетип жаткан кемчиликтер, алдыга болгон үмүттөр, ушул кыйынчылыктардан, ушул экономикалык оорчулуктардан, мамлекеттин ичиндеги жана тышындагы маселелер жөнүндө айтылып, биз канча убакытка чейин республиканын ичинде экономикабызды жаңы деңгээлге көтөрүүгө көңүл бурбастан жалаң эле саясатка көңүл бурулуп келе жатат. Ошон үчүн экономиканын мындан аркы көтөрүлүшү, биздин кыргыз элибиздин турмуш деңгээлинин мындан ары жогорулашы жөнүндө жакшы сөздөр болду негизинен. Qurultay өзүнүн чечимин кабыл алды. Бул чечимдердин канчалыгы ишке ашырылат, канчалыгы ишке ашырылбайт, чындыгын айтканда Qurultayдын чечими эмес, президенттин чечими, өкмөттүн чечимдери деле аягына чейин аткарылбай келе жатпайбы. Бирок Qurultayдын чечими бул биринчиден үмүт, тилек. Анан кийин биздин өкмөткө, биздин Кыргыз Республикасынын бийлигине мындан ары элге көп көңүл бурулар бекен, экономикабыз оңолор бекен, келечегибиз мындан ары жакшырар бекен деген үмүт, тилек менен чечимдер кабыл алынды. Негизинен бул чечимдердин бардыгы тең туура деп эсептелем. Ал эми анын канчалык аткарылышы, канчалык аткарылбашы жөнүндө менимче Qurultay туура чечти. Ошо апрель айында, 2019-жылдын апрель айында ушул эле кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча дагы бир жолу чогулабыз дешти. Мен бул ойдо дагы туура деп ойлойм. Эң негизи Qurultayга коюлган маселелер бул өзүнчө эле бир фантастикалык маселелер эмес, элдин көйгөйү болгон маселелер болуп жатат. Ошондуктан Qurultayга катышкандар дагы, Qurultay жөнүндөгү информацияны уккандар дагы бул маселеге туура, объективдүү мамиле жасап коет деп ишенем.